Алло, саламатсызбы, 112 кызмат МЧС оператор Бермет байланышта. Бермет Абдувалиева күнүнө өзгөчө кырдаалга кабылган 500дөн ашуун кайрылууларга жооп берет. Оор абалга чалдыккан жарандар кээде ачууланып диспетчерге катуу сөздөрдү айтса да, аларга сылык жооп берип жардам бергени аракет жасайт. Кээде агрессивный адамдар деле чалат. Бизге ошондой учурларда өтө кыйын болот. Алардан маалымат алганы, алар эми шоковый состояние болот кээде. Мисалы ДТП болгондо, мисал келтирсек, ДТП болгондо канча пострадавший бар, кымчылгандар барбы, жокпу, толук адрести бизге түшүндүрүп бериңиз. Эгерде алар бизге толук адрести айтса, биз ошол кызматтарды батыраак жибергени бизде мүмкүнчүлүк болот да. Кээ бир учурда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар да кайрылышат. Жада калса өз өмүрүн кыюуга аракет кылып жаткан жарандар тарабынан да чалуулар болот. Оор кырдаалга кабылган жарандарды моралдык жактан колдоо үчүн кызматкерлер атайын психологиялык жаатта окутулат. Албетте андай учурлар көп кездешет. Бизде өзүнүн жанын кыюуга аракет кылган адам бизге звонок кылып калса, биз биринчи очередь адресин тактап, служба спасения куткаруу кызматы биринчи жөнөп кетет. Артынан биз звонок кылып, убактын көбүрөөк алганга аракет кылабыз. Кризистик кырдаалды башкаруу борборунун артыкчылыгы өзгөчө кырдаалды натыйжалуу башкарууга шарт түзөт. 101, 102, 103, 104 кызматтарын бириктирип, өзгөчө кырдаалга реакция жасоодо убакытты бир топко үнөмдөйт. Тилекке каршы кээ бир учурларда жаш балдарда ойноп чалып, кызматкерлерди убара кылган учурлар кездешет. 112 кызматтын биринчи максаты бул, мисал үчүн алып келсек, жол кырсыгы катталды дейли. Жол кырсыгы катталганда гай кызматкерлерине, скорыйга, куткаруучуларга 3 бөлөк чалып отурбай, бир эле 112 кызматына чалып туруп, көйгөй маселе боюнча кандай маселе болуп атканын айтканда, бизде отурган диспетчерлер ошол убакта бир эле карта менен 103 кызматына, скорый помощь, тез жардамга, милиция кызматкерлерине жана куткаруу кызматына бир карточка ачып туруп жибергенде, үчөөнү бирдей. Кыргызстан боюнча 2 секундада карточка алардын астына турган компьютерине келип түшөт. Биздин жарандарыбыздан суранып кетет элек, ошол кол телефондорубузду, мобилдик телефондорубузду балдарга берип, кандайдыр бир убакытта кээ бир кырсыктардын алдын алууда ошол байланыш түйүнүн баягынтип занят кылып калып же болбосо алардын чалуусуна жооп берип жаткан учурда башка бир чалууга биздин байланыш түйүнү занят болуп калышы мүмкүн да, мындайча айтканда. Ошондой кырдаалдар көп кездешип калат негизинен. Сутка ичинде ошол ар бир чалууларга жооп берип, өз учурунда жараны коргонуунун кызматтарын уюштуруп, жана ал иш-чараны көзөмөлдөп, ушул жерде ар бир райондук деңгээлде, облустук деңгээлде, республикалык деңгээлде көзөмөлдөп байланышка чыгып турабыз. Аталган борбор алдыңкы маалыматтык технологиялар менен камсыздалган. Ири кырсык катталган аймактарга атайын көчмө унаалар барып, толук маалымат менен камсыз кылып турат. Көчмө башкаруу пункт деп аталат. Өзгөчө кырдаал катталган жерге барып, ыкчам топушу машина менен чыгып кетебиз. Байланыштын бардык түрү менен камсыз кылабыз. Ушул машинанын ичинде ыкчамча болуп турат. Мына ноутбуктарыбыз бар, телевизорлорубуз бар. Интернет жок жерде мына спутник аркылуу интернет тартып беребиз дагы, ошол жерден Wi-Fi разача кылып иш алып барабыз. Дронубуз бар, дронду учуруп ошол жерден кар көчкү түштө же сел болсо же пожар болгондо дронду учуруп онлайн кошуп ошол жерде өзгөчө кырдаал жоюу максатында колдонобуз да. Айтсак, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бирдиктүү тынымсыз байланыш кызматтарын бириктирген 112 кызматы 2014-жылы кризистик кырдаалдарды башкаруу борбору болуп түзүлгөн. Борбор Ош жана Бишкек шаарларында жайгашкан. 20га чукул кызматкер күнү-түнү кайрылууларга жооп берип, көптөгөн кырсыктардын алдын алууга жана алардын кесепеттерин жоюуга салым кошуп келет. Күнүнө орто эсеп менен 7-8 миң кайрылуу түшөт. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.